15 жаштагы уулубуз Батырбектин угуусу көрүүсүн начарлап, баса албай майып болуп калганына ак калачандар күнөөлүү деп Талантбек Журтушев жана Фарида Кулманбетовалар уруш көрүнүшөт. Ата-эненин айтымында уулу 2000-жылдын 7-январында 1 жаш 8 ай кезинде сол колун кайнап жаткан майга күйгүзүп алып, Бишкек шаардык номер 4-оорукананын күйүк бөлүмүнө жаткызылган. Аны бул бөлүмдүн мөөнөттөгү дарыгери Бакыт Жапаров кабыл алып, 3-даражадагы күйүк деп диагноз койгон. Андан соң операция жасалып, катетер коюлган. Аны ушу бул жерде тамырына коюп, анан 2 капталдан көмеге, териге тийип койт экен. Аны бизге көрсөткөн жок, канча сантиметр салган. Ошо менен реанимацияга түшүп калдык. Реанимацияда 1 жума жаттык. 1 жуманын ичинде процедура жакшынакай эле жүрүп атты. Эртең менен обязательно капельница коюшат. Тигине текшерилип ушинтип эле чыккан. Баары эле жакшынакай жүргөн. 7-күн болгондо уже заведующий келип, эмеси стабильный, организм стабильный, анализдер аябай жакшы, палатага которууга деп кандай сарбагына келип ошентип палатага которгондо. Палатага отуруп аткан күнү эртең менен, как обычно, процедура жүрүп, катетер текшерип, капельница коюп атканда катетер бош, жибинен бош эле жүргөн. Анан эже бул бошоп калыптыр жибинен, же тигесиңерби, же баш эле алып салбайсыңар десем, жок, бүгүнчө капать этели, бүгүн сен жүрсүн, капельница алсын, андан кийин алып салалы деп, бүгүн аябай лейкопастымен чаптап койсу деп, тигин тазалап, анан лейкопастымен тегерете чаптап койду. А тиги палатада эле, а бирок ал уже шататься эле жүрөт да, бош эле жүрөт. Анан бул бош эле жүрөт, жөнүнө алып эле салып мындай эле деп колуна сайып көрбөйлү, бүгүн 1-2 күн кыйналсак десем, жок, болбойт, эми тура турсун, бүгүн кечке чейин көрөлү деп койгон. Анан уже капельницаны алып келип койду, капельница алып келип койгондо эле система менен кошо чыгып кетти. Анан медсестраны чакырдым, медсестра коюп кетери менен эле кайра келди, эмне болду дейт, чыгып кетти мунуңар десем, келип анан врачты чакырды, буну түшүнбөйт экенмин деп. Врач келип, катетер толук эмес деди. Анан толук эмес болгондо канча чыгыш керек десем, мен билбейм, муну хирург койгон деди. Анан анда жүрүлө хирургка баралы деп мен баламды көтөрүп баргыча, уже системаны, катетерди кесип мусорго салыптыр. А кайсысы система, кайсысы катетер уже билинбей калды. Ошол учурда жаны тынч албаган энени катетерди койгон хирург мен 6 сантиметрлик катетердин 3 сантиметрин кесип салып, 3 сантиметрин гана балага койгон. Эгер катетер чындыгында үзүлүп калса, баланын жүрөгүнө жетип, ал өлүп калмак деп энени бир жансыз кылып коет. Ошентип 15 күн жаттык да, анан үйгө келгенден кийин ойнойт, кичине эле балдар менен ойнойт да, анан шум жакшы көрбөйт, ызы-чуун жакшы көрбөйм, бурчукка эле өзүнчө ойноп калды да. Анан ошентип 10 ай бою жүрдү. Январда болгон история бул. Анан 2000-жылы, анан сентябрда садикке бердик. Сентябрда садикке бергенде, садикке 10 күн барды, 10 күн эле стоматит болуп келди. Анан баягы үйдө жүргөн бала эми садикке барганда эми жаман бирдеме оосуна салды го. Ошондон болуп атат го деп врачка апарып дарыландык. Прям наружный, внутренний стоматит болуп кетти. Анын баарын дарылап, анан кайра 15 күнөн кайра садикке бардык. Садикке барганда кайра 10 күнөн эле кайра одышка болуп келди, температура болуп келди. Баласынын абалын байкаган ата-эне кайрадан ооруканага кайрылат. Ал күндөн 1,5 ай өткөндөн кийин гана улуттук кардиология борборунун дарыгерлери баланын жүрөгүнө чоочун зат бар, эриңдеп кетиптир деп жыйынтыкка келишет. Аны уккан ата-эне уулун дарылаган номер 4-оорукананын күйүк бөлүмүнүн башчысы Кандыөлөт Сарбановага, палатанын дарыгери Инга Бабичевага жана хирург Бакыт Жапаровго балабызга коюлган катетер толук алынбай калган окшойт деп кайрылышкан. А бирок калачандар андай болуусу мүмкүн эмес деп билдиришкен. 1 айдай дагы 3-палатада жаттык, под осмотром врачей. Анан реабилитацияга жалга жаттык. Ошо кезде врачтар 4-больницанын врачтарына барып ушундай болуптур, ушундай кылган турбайсыңар десек, жок, кардиологдор эметип атат, ошибаться этип атат. Эч кандай катетер калган эмес. Силердики порог деп ушинтип түшүнүп берди да. Анан даже фрагментти көрсөтүп атканда не может быть деп кайра ушу моюндарын албай коюшту да, такыр. 8 ноябрь эртемен профессор киргизип алып, срочно операция кылбасак болбойт. Бала эртеңки күнү калып калса, уже таппай каласыңар деп түшүндүрүп айтып берди. Ушундай аябай срочно кылбаса болбойт, уже ириңдеп, жидеп ириң, уже температура түшпөй атат, уже 40ка чыгып атты да температура. Анан суранып, байке уже ослабленный, кичине кое туруп кирсек болобу десем, жок, болбойт деп. 1,5 айда пичкать эте берип, дары менен организм аябай ослабленный болуп калып, операцияга гемоглобин 56 менен кирип калган. Аябай слабый экен, аяктан гемодиз куябыз, коркпойлугу деп киргизген. Бирок операция болгондо ошо и катетер да издеп, и порог да бар деп, порогду да издеп, ошо көбүрөөк уланып калды да операциясы. Анан операциядан ошо кан басымы асыраак болуп калып, анан комага түшүп калды. Операция удачный болду. Операциядан даже профессор өзү ыйлап чыкты да, балаңар ушунчалык состояниясы жакшы экен. Кантип ушу 2 фрагментти көтөрүп жүргөнүн билбейм деди да. Ичинен еще бул катетер 7,5 анан 2,5 сантиметрге сынып калыптыр. Ошондо получается, врач эч кандай кескен эмес, толук эле салыптыр. Өзү катетер 14 сантиметр болот экен.
эми баягы кийин сураштырдык да, анан 14 сантиметр болот экен, анын кончигин эле кесип коет экен, что баягы кан эмесине басымына венага жакшы кириш үчүн ушу учун эле кесип коюп, анан калган толук эле салыптыр да. Операция жасалгандан кийин деле Батырбектин абалы оңолуп кеткен эмес. 43 күн комадан кийин өзүнө келген. Ошол күндөн тартып баланын ден соолугу начарлап олтуруп, бүгүн үндөн жок, же сөздөн жок деп көзүнө жаш алган эне. Ал эми Батырбектин атасы Талантбек Жортошов башында халачандар жардам беребиз дегендиктен арыз жазам деген ой жок болчу. А бирок кийин бул кадамга барууга аргасыз болдук дейт. Биз сотко чейин мисал бербейлик дейбиз. Биз даже ошол врачтарга встречный жазып бергенбиз. Баягы анткени Батырбек реанимацияда жатканда биз тияка эмес же бияка эмес көзүн ачпай жатканда коркуп эмне болуп кетет дегенде врачтар заведующий ошол врачтардын баары чыкса мен чоңмун дегендердин баары министр жанакы Накен Касиев болчу ал убагында. Ошол ары жүгүрүп бери жүгүрүп жүрүп биз силердин балдарыңарга жардам беребиз, балаңа даяктырабыз, арып берки деп мен чоң атасынан анан алдап, анан менин чоң атасы келип атам тилин албай коеюн дедим эле. Анан бизди жумуштан бошотуп ийсе силерге кантип жардам беребиз, акча тиймес, андан көрө жумушта иштей берели дешти да. Ошентип неметтир. Анан болбой эле мен сотко бердим, баланы ушундай болду сүйлөйт деди кардиология, невропатологдор. Балаң аякташ керек, чет мамлекетке апарасыз, каяка апарасыз, башка жерден аяк бизде жок деди да. Макул деп сотко берип салдык. Сот ошондон эле 1 айдан кийин сот болду, сразу эле сот болуп туруп эле аларды легкое телесное повреждение, жеңил жаракат деп туруп эле ошо зал соттон эле чыгарышты, камаганда эмес. Кетип баратып баары күлүп кетет. Ошол жерде прокурор күлгөн, чыгып кетип баратып, адвокаттар күлүп, заведующий күлүп, ошол отделение, жанакы врач Жапаров деген ал күлүп, эмне кылып алдыңар эми мына. Ошол жерде мылтык эчтегем жок болуп калды, ачып эле кетип калам деп ойлогом да. Милициялар кармап калышты да. Чыгал күлүп алып каткырып алып кетип калышты. Ошондон бери бир жардамы жок. Уулун Москва шаарына алып барып дарылоо үчүн баш калкалаган үй сатууга мажбур болгонун кошумчалады Талантбек мырза. Жыйынтыгы оңунан чыккан, а бирок убакыт өткөн сайын 15 жашар Батырбектин акыбалы начарлап барат. Ден соолугун чыңдоо үчүн кымбат баадагы дары-дармек жана дагы чет өлкөдөн операция жасатуу абзел. Азыркы убакта көп мамлекеттерге кайрылдык да. Ошол мамлекеттерде бул баланын азыр эпилепсиясын биринчи аяктырыш керек. Андан кийин азыр судорога болуп бир күндө 8 жолу кармап туруп эс үчүн жоготуп коет да. Ошон үчүн деген азыр биз ушул диагноз боюнча МРТ, ЭКтерин баарын чет мамлекетке жиберип, интернет менен клиникаларга жиберсек, ошол жактан бизге деген ответтер келип атат көпчү. Аяктырабыз. Момча күн болот, момча жыл аяктырабыз, момча аяктырабыз дегенчи. Анан бааларынан өйдө манжайда аны сураган соң бааларын да сурадык да. Баалар баары бүт бар. Анан өздөрү телефон звонок этип атышат бизге, эгер каражатыңар болсо келгиле. Биз силерге приглашение через посольстволор жиберебиз. Мисалы Германия болсо Германия посольствосу, Кытайдын посольствосу менен просто силердин болгон акчаңар болушуңар керек. Что келгенде момча предоплата, момча лечение момундай кетет, мындай кетет деп көп мамлекеттерден звонок этип атат. Азырчы бизгечи. Биз ошол клиникада дарыланыш үчүн 357 евро салыш керек, аякка түшсөчү приглашение алыш үчүн, бронировать этиш үчүн местанычы. Германия. А Кытайдыкы болсо, Кытайдыкы келгиле дейт, на месте оплата. Биз болгону дейт, силер качан учасыңар, качан келесиңер. Биз келип ошо Кытайга учуп мына момчасында чыгып атабыз десе, уже аэропорттон тосуп алып уже алардыкы башталат да лечениясычы. Уулубузду майып кылган дарыгерлер дагы да өз ордунда иштеп жатканын уктук деген ата-эненин кыжырлануусун түшүнсө болот. Бул маалыматтын канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин билүү максатында Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимдери изилдөө борборунун башкы врачы Алмаз Кубатбековго кайрылдык. Бул окуя 2000-жылы болгон экен. 2000-жылы ушундай болуп, ал кезде 400 шаардык оорукана болуп эсептелчү. Ал кезде деген жетекчилерде башка, администрация башка, бардыгы башка болгон. 2004-жылдан баштап Бишкек шаар травматология ортопедия илим изилдөө борбору болуп калгандыктан азыр совсем башка руководство, башка администрация иштейт да. Анан бул боюнча окуя боюнча мен деле уккам. Угушума караганда ошондой случай болгон. Бирок бул болгондон кийин сотко кайрылышкан, сот болгон. Сот, по-моему, врачтардын экөөсүн актап, бирөөсүн күнөөлүү деп тапкан болуш керек. Азыркы маалда бул күйүк бөлүмүндө ошол кезде иштеген Бабичева дагы, Жапаров дагы иштебейт бизде.
кандуу эле Сарбанна иштейт азыр, бирок 2 айдан бери ал жүрөгү ооруп ал больницада. Кандай болгон күндө Батырбек борбордук нерв системасынын оор гипопсихикалык бузулуусуна жана талма оорусуна кабылганы факт. 15 жаштагы баланы аман сактап калуу үчүн жогоруда айтылгандай эле ага кымбат баадагы дары-дармек, чет өлкөдөн операция жасатуу шарт. Уулунун айыгып кетерине терең ишенген ата-эне кайрымдуу мекендештеринен жардам күтөт. Ал үчүн төмөндөгү номерлер аркылуу Батырбектин ата-энеси менен байланышка чыксаңыздар болот. 0770 56 51 76 0779 19 90 44